Компьютерлер ар кандай типте болот. Эң кеңири таралган түрлөрү бул иш такта компьютерлери, ноутбуктар жана уюлдук телефондор. Бирок калькулятор, оюн консолдору жана смарт сыналгылар сыяктуу түзмөктөрдүн башка түрлөрү да компьютерлерге кирет. Күнүмдүк жашообузда колдонгон компьютерлердин түрлөрү жеке компьютерлер деп аталат. Келгиле, жеке эсептөө шаймандарынын эң кеңири таралган түрлөрүн жана алардын колдонулушун карап көрөлү. Иш такта компьютери бул бир жерде, мисалы иш тактасынын үстүндө колдонууга арналган персоналдык компьютер. Адатта иш такта компьютери өзүнчө бөлүктөрдөн турат: системалык блок, монитор, колонкалар, клавиатура жана чычкан. Бул бөлүктөр кабелдер аркылуу туташтырылышы керек. Компьютерлер электр булагына туташтырылышы керек. Ноутбук бул портативдик персоналдык компьютер. Анын бардык бөлүктөрү бир түзмөктө камтылган. Ноутбуктарда орнотулган процессор, монитор, клавиатура, колонкалар жана чычкан сенсордук панели бар. Ноутбуктар батарея менен иштейт. Ошондуктан алар сөзсүз түрдө электр булагына туташтырылышы керек эмес. Бул аларды каалаган жерде колдонууну жеңилдетет. Планшет бул көчмө персоналдык компьютердин дагы бир түрү. Планшетти түзгөн компьютердин бөлүктөрү бир түзмөктө камтылган. Планшет көпчүлүк ноутбуктарга караганда кичине. Адатта ал китептин көлөмүндөй болот. Кичинекей, көчмө өлчөмүнөн улам планшеттер көбүнчө көңүл ачуу үчүн колдонулат. Мисалы, кино көрүү жана оюн ойноо. Планшетке ар кандай тапшырмаларды аткаруу үчүн колдонулорду орнотсо болот. Смартфон портативдик персоналдык эсептөөчү түзүлүштүн кеңири таралган түрү. Кичинекей өлчөмүнөн улам аны кармоого ыңгайлуу. Смартфондордун негизги максаты мобилдик тармактар аркылуу телефон чалууларды жүргүзүү. Бирок смартфондордогу көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү берет. Смартфондогу ар кандай тиркемелердин жардамы менен сүрөткө тартуу, оюн ойноо, интернетте сериптөө, электрондук каттарды жөнөтүү, документтерди окуу жана башкаларды кылсаңыз болот. Бул тиркемелер жол үстүндө колдонуу үчүн сонун. Бирок алар иш такта компьютерине же ноутбукка орнотулган тиркемелерге караганда бир топ азыраак мүмкүнчүлүктөрдү берет. Көптөгөн жеке эсептөө шаймандарынын арасынан тандоо сизден талап кылынган нерсеге жараша болот.